Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы мырзалардын ден соолугуна пайдалуу теманы козгойбуз. Өзүңүздөргө белгилеп жана пайдасын жазып аласыз деген ойдомун. Бүгүн уролог-андролог мейманым Иманалиев Чыңгыз Майрамбекович. Саламатсызбы, Чыңгыз мырза? Саламатсызбы. Бүгүн Кыргыз элинде эле эмес, бардык улуттарда, бардык өлкөдө эле терең жайылган, эркектердин арасында терең жайылган оору тууралуу сүйлөшкүбүз келип турат. Бул простатит. Простатиттин жаш өзгөчөлүгү барбы же улуу муунда гана кездешеби? Абдан жакшы актуалдуу суроо. Бул негизи простатиттин жайылышы абдан көп. Анткени бул өзү простатит деген эмне? Простатит деген бул ушул эркек безинин же болбосо простата безинин сезгениши. Жана бул простата өзү баягы организмде баягы айлана чөйрөгө жакыныраак мындай өзүнүн баягы расположениясын десек болот организмдеги. Анан ушул суукка чалдыгуусу же болбосо ар кандай травмаларга учурашы мындай оңоюраак жол менен болгондуктан ушул простатит деген оору абдан көп кездешет. Бул бир 80-85% же болбосо ар бир үчүнчү эркекте десем жаңылышпайм кездешет. Абдан дүйнө жүзүндө чоң мааниге ээ оору жана бул ушул медицинада же болбосо башка тармактарда дагы бул оору менен алып анан кийин ушул ооруну дарылайбыз деп башка адистер дагы коммерциялык жол менен же болбосо ушул оорунун аркасы менен баягы кандайдыр бир акча тапкысы келген дагы жолдор кездешет. Анткени бул негизги эле эркек мырзаларыбыздын биринчи орунда десем жаңылышпайм, урология жаатындагы биринчи орунда турган өнөкөт оору. Анан негизги простатиттин өзүнө мындай кайрылып келсек, баягы өнөкөт же болбосо өткүл простатит деп коет. Острый простатит деген оору калп айтпайын бир 4 же 5 жолу кезикти мага менин карьерамда. Бул абдан сейрек кездешүүчү, острый простатиттен абдан сейрек кездешүүчү оору. Бул албетте баягындай бул бейтаптарды албетте бейтапканага жаткырып, бул өзүнчө бир протокол түзүлгөн бул оору боюнча. Ошол протокол боюнча дарылап, анан кийин үйүнө чыгарабыз. Негизи бул простатиттин симптомдору бул заранын кысылып чыгышы, бул ошол жана өткүл простатит айтып атам да. Заранын баягы кысылып чыгышы, табарсык туштун абдан катуу оорусу, анан кийин баягы ак-дефекация деп коет, ошол туалетке барган убакта дагы абдан катуу оорутуп, дене табын температурасын көтөрүп, ар кандай жанагындай септическое осложнение деп коет, ошол ириң алып келе турган убакка чейин жетип калган убактар болот. Бирок аны дарылабай койсо ошентип кетет. Дарылабай койсо же болбосо бул ошол баягы острый биринчи эле келип ошондой бир иммунитеттин ылдыйлашы же болбосо жана инфекциялардын көп болушу же болбосо башка иммунодефицита человека деп коет, ошондой ВИЧ мисалы ошол оорулар менен коштолгон учурларда ушундай нерселерге алып келиши мүмкүн. Ошонун ичинде да кант диабети деген бар. Ал да алып келиши мүмкүн. Бул баягы простатанын өзүнүн ириңдеп кетиши ыктымал да. Негизи көп учурларда биздин бейтаптар баягы бул ооруну баягы билбей калган учурлар болот. Жеңил формасында өтөт, бирок өнөкөт формасына же болбосо хроникалык формасына өтүп кеткен учурларда бул дагы простатит деп эсептелет. Бирок эгерде эч кандай симптоматикалары болбосо, анда
мындай организмге залакасын тийгизиши мүмкүн эмес. Негизги биздин бейтаптардын көйгөйү бул ушул простатит менен чогуу баягы пайда боло турган симптомдор бар. Булар баягы жалпак тил менен айтканда импотенция же болбосо эректильный дисфункция деп коет. Ушул оорулар же болбосо жана мурунку программаларда токтолуп кеткен тукумсуздук проблемасы болсо, ушул менде простатит бар экен, балким ушунун кесепетинен болуп атамбы деген бул чоң жаңылыштык. Бул простатиттин негизги мындай айтканда симптоматикалары бул ушул зааранын табарсыкта калып калышы, баягы дааратканага баргандан кийин дагы кайра цистит сыяктуу болуп, улам бат-баттан дааратканага бара бериши, же болбосо түнкүсүн 2 же андан көбүрөөк никтурия деп коет, ошол дааратканага барышы, анан жана табарсык тушунун оорушу эгерде пайда болсо, анда биринчи кезекте урологко кайрылышы керек, кайрылышы зарыл. Демек, бул эмнеден улам чыгып атат? Жана кайсы жаштарда жолугат, ошону айткан жоксуз. Туура. Бул негизги баягы учурда бул оору абдан жашарып кетти. Мисалга алсак, 15 жыл же 20 жыл мурун биздин 40 жаштан өтүп калган мырзаларыбыздын баягы жаш курагында кездешсе, азыр болсо 18 же 19 жаштагы балдарда дагы бул оору кездешип атат, пайда болуп атат. Мунун негизги баягы чоң формасы бул абактериальный жана бактериальный деп бөлүнөт. Бул инфекциядан кийинки же болбосо вирустардан кийинки пайда болгон простатит жана бул инфекциялык эмес факторлордон пайда болгон простатит. Эмес, бул баягы абдан катуу суук тийсе, же болбосо иммунитет түшүп кетсе, же болбосо ушул биздин жаштарыбыз көбүнчө баягы өзүн жылуу кармап жүрө албайт. Жеңил жүргөндө пайда боло турган формасы бул ушул бактериальный формасы бар. Андан сырткары баягы өнөкөт же болбосо хронический тазовый боли деп коет. Ошол биздин табарсык туш тараптагы ар дайым эле тынчын алып оору берген оорулар бар. Ушул дагы простатиттин бир түрүнө кирет. Анан эгерде ушул зааранын өңү өзгөрүп, же болбосо зааранын көлөмү жакшы чыкпай, ушул табарсыктын тушу ооруп, ар кандай бир ыңгайсыз бир симптомдорду, сезимдерди алып келсе, албетте бул урологдун кеңешине муктаж мырзалар. Анда да анализ беришет да, кадимкидей эле. Албетте, анда да анализ беришет. Кандан береби? Бул болсо ультрадоштук изилдөө. Андан кийинкиси болсо бул ушул баягы инфекциялар, жыныстык катнаш аркылуу бериле турган инфекцияларга берилиш керек. Андан сырткары баягы простатанын өзүнүн мындай өзү бөлүп чыгара турган жидкость бар, секрет простата деп коет. Ошол секрет простатаны тапшырыш керек. Анан эгер ал жерде баягы сезгенүүнүн даражасы бийигирээк болсо, анда албетте ал адам тийиштүү дарылоого кажет. Эмнеге жашарып атат? Эмнеге бул простатит көбөйүп атат? Анткени бизде баягы жыныстык маданият азыр дагы бир чоң көйгөй болуп атат. Ошол бизге баягы жаштарга информация же болбосо маалымат аздыгына байланыштуу ар кандай жаман жолдорго барышат. Жанакы катнашты болсо ар кандай коргонуу баягы каражаттар менен ошол катнашка барбай
туруп, анан кийин ар кандай инфекцияларга кабылышып, андан сырткары ошол кабылгандан кийин дагы өзү билип турса дагы менталитетке, биздин элдин менталитетине байланыштуу өз алдынча дарыланып, биздин жанагы дарыканалардагы кээ бир ушул мыйзамсыз дарыларды, антибактериалдык дарыларды өзлөрүнүн чөнтөгүнө жана ушул баягы каражат маселесин ойлонуп, ошол жаш балдарга туура эмес дарылоо же туура эмес дарыларды берүүнүн кесепетинен ушундай көп ден соолукка таасирин тийгизе турган оорулар пайда болот. Демек өз алдынча дарыланбаш керек экен. Өз алдынча эч кандай оорулар, жеке эле простатит эмес, кандай гана оору болбосун өз алдынча дарылануу бул абдан чоң жаңылыштык. Демек жана кээде айтып калышат го, ат миниш керек эң көбүрөөк, ошон үчүн кыргыздар мындай оору менен ооруч эмес деп айтышат. Велосипед тебүү дагы, жөө басуу дагы иши кылып ушулар эркектерге жакшы простатитине деп калышат го. Туура. Абдан жакшы туура суроо бердиңиз. Бул негизи простатиттин дарылоо жолу. Баягы массаж простата же болсо ошол простата безинин өзүн укалоо жолу менен баягы простатадагы болгон механизмди жылдыруу үчүн мурунку баягы биздин коллегаларыбыз дейбизби же болбосо эл аралык деңгээлдеги урологдордун ассоциациясы дейбизби, ошолордун кеп кеңеши менен ошондой дарылап келишкен. Азыркы кийинки протоколдордун жыйынтыгы менен бул жанагындай массаж простаты же болбосо ушул ат минүү деген нерселерди мындай көп кеңеш бере албайбыз. Анткени негизи эле бул массаж простаты же болбосо ошол жайдак ат минүү абдан чоң травмага алып келип, андан кийинки жашоосунда өнөкөт онкологиялык ооруларга алып келүүсү мүмкүн деген гипотезалар пайда болуп атат. Жана ушул нерселер тууралуу абдан чоң эксперименттер жасалган. Ошол себептен ал нерселерден урологдордун, андрологдордун кеп кеңешсиз өз алдынча кылуу абдан туура эмес. Анткени травма бул өзү эле ушундай онкологиялык ооруларга алып келиши ыктымал деген азыр чоң мындай. Ал өтө аяр жеркен де. Бул абдан назик орган простата. Анан ошол себептен ар кандай травмаларга алып келиши мүмкүн. Ошол себептен биринчи кезекте бул ушул оорунун кесепетин, оорунун келип чыгышын, простатиттин кайсыл формасы экенин, инфекциялар бар болсо ошол инфекцияларды жоюш керек. Андан кийин баягындай физиотерапиялык дарылар бар. Ал дагы абдан чоң көзөмөлдө, урологдун көзөмөлүндө гана өткөрүлүш керек. Анткени бул жана физиотерапевтический действиялар дагы организмге ашыгыраак болсо, организмге терс таасирин тийгизет. Бирок негизги дарылоо бул ушул биринчи гана симптоматикаларын кетирүү керек. Эгерде бул простатит баягы өнөкөт формасына же болбосо хронический формасына айланып кете турган болсо, жөн гана симптоматикаларын алууга биз тийишпиз. Бул оору баягындай толугу менен жоюлуп кетиши абдан кыйын. Анан баштапкы этабында эле силерге кайрылыш керек турбайбы? Өткөрүп жиберсе, аны айыктырыш кыйын экен, э? Албетте. Эң негизги биздин ушул жарандарыбыздын чоң бир катачылыгы бул өз алдынча дарылануу. Кыргызча дарылануу. Кыргызча дарылануу. Балзипо деген сыяктуу. Ал баягы эл арасында колдонулуп келген баягы элдик медицинаны колдонушат. Андан кийин азыр болсо баягы информациялык технологиялардын өнүгүшү менен ар кандай интернеттен туура эмес маалыматтарды алышып, туура эмес дарыларды алышып, ошол дарыларга көбүрөөк ишенишет дагы. Анан ошол жактан туура эмес дарыланып алып, ооруну абдан өөрчүтүп,
ошол өрчүгөн маалында бизге келип кайрылат. Анан албетте ал убакта бейтапка жардам берүү абдан кыйынчылыкты туудурат. Мисалга алсак, азыр биздин ушул медицинанын, кыргыз медицинасынын арасындагы абдан чоң агайларыбыз бар, профессорлор, академиктер бар. Ошол адамдардын атын колдонушуп, ар кандай бир лже фирма деп коет экен, аты жок фирмалар ошол адамдардын атын, сүрөтүн, баякы кылган, баякы кыргыз медицинасындагы эмгегин колдонушуп, мен ушул дарыларды силерге кеңеш берем деп алдашып, ушул биздин жарандарга туура эмес маалыматты таратып, ушундай дарыларды сатууга мындай жол таап алышкан. Мисалга алсак, ушул биздин урологиялык борбордо, илимий урологиялык борбордо дагы биздин профессорлор бар. Ошол кишилердин аттарын сатып, мисалы менин өзүмдүн бизге кайрылган, бизден дарыланган бейтаптар ошолордун дарысын сатып алып келип, анан бизге көргөзүп, мына ушундай дарылар бар экен, силердин эже агай профессорлоруңар бизге ушул дарыны сатып атышат. Ушул дарыдан жардам болобу, болбойбу, таасири кандай деп бизге келип кеңеш сураганда убакыттар болот. Ошон үчүн ушул баягы моменттен пайдаланып, мезгилден пайдаланып, урматтуу жарандар, андай нерселерге эч качан ишенбеңиздер. Баягы урологдор жазып берген, андрологдор жазып берген, же болбосо башка адистер жазып берген дарыларды гана баягы колдонсун. Биле турган, өзүңөр билген жакшы бир дарыканадан алып колдонуу зарыл. Мисалы үчүн кеңседе, офисте керели кечке отургандар бар, шопурлар бар. Алар дайыма эле массаж кылып, простатасын ойлонгонго убактысы жок да, атайын бир отургучтар балким. Барбы ошондой? Негизи ошондой отургучтар дагы колдонулуп жүрөт, бирок негизги анын доказательный база деп коет, же болбосо доказательный медицина, далилденген медицинада андай бир жыйынтык, же болбосо бир эксперименттер болгондон кийин бир 5-6 жылдын аралыгында биринчи баягы жаныбарларга өткөрүп, анан адамдарга определенный группаларга бөлүп бир эксперименттерди өткөргөндөн кийин ушул жанагы каражаттар, мисалга алсак, ушул простатитке жардам берет деген бир чоң бир мындай далилдер жок. Ар бир адамдын өзүнүн бул баягы ойлонуусу бар, ар бир адамдын иши. Анан бирок негизги ал нерседен баягы сонун жардам болуп кетет дегенден алысмын. Бирок негизги өзүнө травма кылбай турган физикалык көнүгүүлөрдү жасаса бул абдан жакшы. Эмнеге? Анткени бул ушул биздин таварсык туш болобу, баягы тазовый кость, малый таз деп коет, ошол жерде жайгашкан органдардын баардыгына тең кан айлануу абдан баягы абага кандай керек болсо ошондой эле керек. Ошол себептен ошол баягы көп отурган, аз кыймылдаган адамдар албетте күнүгө 10.000 шагтан же болбосо 10.000 кадамдан кем эмес кыймыл аракет кылыш керек. Анткени себеби бул жерде баягы застойный явление же болбосо кан айлануу токтоп калса, организмдин же болбосо бир органдын иштөө функциясы ылдыйлайт албетте. Эгер ошол простатадагы эле кан тамырлардагы ичкерип же болбосо кан айлануу азайса, анда дагы ошол простатитти чакыруу мүмкүн. Мисалы ошол жана застойный простатит же болбосо болезнь священника деп койчу да илгери. Мурунку немеде, анткени баягы жыныстык катнаш аларда болгон эмес, ошон үчүн застойный явление болгон. Ошол себептен жыныстык катнаштагы регулярдуу болуш керек. Андан сырткары ушул кыймыл аракеттер дагы аша чаап кетпей, убагында болсо, мисалы 10.000 шаг. Азыркы баягы фитнес трекерлер дейбизби, ар кандай гаджеттер бар. Ошол менен баягы өзүнүн физикалык көнүгүүлөрүн жасаса абдан ыңгайлуу болот. Жана ден соолугуна да зыянын келтирбейт. Бул биринчи кезектеги простатиттин алдын алуу формасы.
Анан кийин жанакы велосипед деп калгандар. Велосипед дагы абдан ыңгайлуу, абдан жакшы. Анткени бул бут дагы иштейт, анан ошол баягы простатага дагы кан айлануусу абдан жогорулайт. Ошол себептен бул велосипед дагы пайдалуу жагы абдан көп. Ошон үчүн албетте ушул нерсени кылыш керек. Андан сырткары жанагындай жаман жолдорго барбаш керек. Эгер карым катнаш жана жыныстык катнаш боло турган болсо, ал жанагындай ар кандай коргонуучу заттар менен гана болуш керек. Андан сырткары 1 жыл, жарым жылдын аралыгында эгер кандайдыр бир симптомдор болсо, урологдун кеңешин алуу абдан зарыл. Жыныстык катнашка бат-баттан барып туруу кажет дедиңиздер. Ошону бир жумасына мисалы үчүн норма деген канча жолу жыныстык катнаш болушу кажет? Негизи бул дүйнөлүк классификацияда бир жумада бир адам мисалы 6 же 7 жолу барыш керек деген мындай так классификация жок. Эркек адамдын же болбосо жубайлардын убакытына жана өздөрүнүн жөндөмдүүлүгүнө жараша темпераментке да жараша болот. Темпераментке да жараша болот. Анан бул жаш курагына дагы жараша болот. Мисалы баягы менталитет бар бизде, бирок айта кетсек, мисалы бардыгы эле жубайлар билишет, жаңы үйлөнгөн убакта мисалы бир жумада ошол жыныстык катнаш мисалы күнүгө болушу мүмкүн, же болбосо 2 маал, 3 маал. Андан кийин 35 жаштан өткөндөн кийин жумасына 3 же 4 жолу болушу мүмкүн. Андан кийин ошентип кыскара берет. Бул физиологиялык организмдин физиологиялык өзүнүн баягы өзгөчөлүгү жаш курагына жараша болот дагы. Жыл өткөн сайын организм өткөн сайын бул функция дагы ылдыйлайт. Бул баягы адамдын жаратылышы жана физиологиясы. Бирок эгерде 35 жашта мисалы жумасына 3 жолудан азайып кетсе, 40 жашта мисалы 1 айда 3 жолудан азайып кетсе, анда ал адам эгерде эч кандай мындай материалдык жактан же болбосо мисалы келинчеги болсо, эгер катнаш болбосо, анда албетте бул адам келип баягы урологдун кеп кеңешин алыш керек. Бул жанагы эректильный дисфункция же болбосо импотенция дейбиз. Кыргыз мындай жалпак тил менен айтканда биздин көрөрмандарга жетиштүү болуш үчүн ушул темада дагы кенен токтолобуз. Бирок эгерде ушундай проблемалар болсо, анда албетте бул адамдар, бул бейтаптар жүгүрүп барыш керек урологко. Эркектер мисалы үчүн денеси козголуп калып, бирок ал иши аягына соңуна чыкпаса, бул дагы простатитке кандайдыр бир жок андай тиешеси жокпу? Тиешеси болушу мүмкүн эмес, бирок ошол баягы импотенцияга тиешеси жок, импотенцияга да андай эч кандай тиешеси болбойт, бирок ошол акты баягы аягына чейин чыгарып коюуга эгер мүмкүнчүлүк болсо, аягына чейин ошол акты чыгарып коюш керек. Бирок эгер чыгарбай калса деле ден соолукка тиешеси жок болот. Баягы хроникалык түрдө болбосо, 1 же 2 жолу ушундай бир фактылар болсо, ал эч кандай организмге зыянын келтире албайт. Урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, бүгүн биз простатит темасын козгодук. Анын чыгыш себептерин жана аны кантип алдын алыш керек, мына ошолорду сүйлөштүк. Силерге пайдалуу болду деген ойдобуз. Эгерде ар кандай суроолоруңуздар болсо, анда сөзсүз түрдө комментарийге жазып коюңуздар. Эмдиги көрүшкөндө буюрса ошол суроолоруңарга жооп таап беребиз деген ойдомун. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта, аман туруңуздар.